Бимаком деп катталган соода маркасы Мегаком компаниясы 2005-жылы 100% Россиялык Penwell компаниясына таандык болгон. Максим Бакиев лицензияны кайтарып алып койгон соң, россиялыктар Максимге 49% акциясын беришип, ишин улантып киришет. Бирок Максим Бакиевке бул дагы аздык кылып, ар түрдүү тоскоолдуктарды жаратып отуруп, Бимаком компаниясын сот аркылуу банкрот деп таптырат. Жасалма жол менен компанияны Грета жана Редита компаниялары бөлүп алат. 2009-жылы 4-июнда Максим Бакиев юристи Алексей Елисеевдин Альфа Телеком компаниясы түзүлүп, Мегаком компаниясынын 100% акциясына ээлик кылып калат дагы 14 августта эки офшордук компанияга каттатат. Максим Бакиев рейдерлик жол менен Мегакомдун 100% акциясын алгандан 1 жыл өткөн соң Кыргызстанда апрель революциясы болот. Убактылуу өкмөт Бакиевтерге тиешелүү мүлктөрдү улутташтырып кирсе, Бакиевтерге мүлктөрүн тарттырып жибергендер кайтарып алуу аракетин баштаган. Апрель революциясынан кийин Penwell компаниясы Максим Бакиев тартып алган акцияларын кайтарып алуу боюнча башкы прокуратурага кайрылышат. 2010-жылы 4-майда башкы прокуратура Penwellдин арызынын негизинде Мегакомдун 51% акциясын рейдерлик басып алуу боюнча кылмыш ишин козгойт. Убактылуу өкмөт кылмыш иши козголгон 51% акциясын камакка алып, 49% акциясын улутташтырат. Кийинки келген башкы прокурор Аида Салянованын алдында эки жол турган. Биринчиси башкы прокуратуранын 2010-жылы 4-майда козгогон кылмыш ишин аягына чыгаруу. Эгерде бул кылмыш иши аягына чыгып, Penwell уткан болсо, Мегакомдун 51% акциясы россиялыктарга өтмөк. Эгерде Penwell утулган болсо, Мегакомдун 51% акциясы Алексей Елисеевде калмак. Бирок башкы прокурор Аида Салянова экинчи Мегакомдун 100% акциясын мамлекетке, элге өтө турган жолду тандап алган. Ал боюнча Алексей Елисеевдин Мегакомдун 100% акциясын 2009-жылы 14 августта эки офшордук компанияга сатып ийген келишимди жараксыз деп таап, Алексей Елисеевди Ош шаардык соту соттогон соң Мегакомдун 100% акциясын мамлекетке конфискациялоо. Ошентип 2014-жылы узак соттошуудан соң Мегаком компаниясы башкы прокурор Аида Салянованын соттордун жана жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын көмөгү менен толук 100% мамлекетке, элге өтөт. Мен айтып коюм келет, башкы прокуратурага келгенде Мегакомдун 51% боюнча рейдердик захват болгон деген тергөө жыйынтыктар бар болчу. Бул керек болсо сотко өткөн. Бир нече кийин соттун чечимдери, гражданский мүнөздөгү чечимдери кабыл алынган. Прокуратура демилгечи болуп, ошол сотторго кайрылып, ал чечимдерди бузуп, аягында ошо 50%-ти конфискация кылып, мамлекетке алып келген. Муну прокуратура кылган. Ошо кезде мен жетекчи болчумун. Айтып койгум келет, менин эмгегим чоң. Мактанганды жакшы көрбөйм негизи, бирок мына айтылып атат, ана ушундай кылып чыгып аткандан кийин айтып койгонго мажбурмун. Билбейм, башка кишинин кандай эмгеги болот, бирок менин эмгегим ошол 51%-ти кайра мамлекетке алып келүү боюнча менин эмгегим чоң. Бирок Мегаком компаниясынын 100% улутташтырылышына каршы тараптар да болгон. Президент Алмазбек Атамбаев 2011-жылы премьер-министр кезинде Россияга барып, Путинге Мегаком компаниясын улутташтырылбайт деп убада берип келди деген сөзүн Азимбек Бекназаров айтса, ал сөзгө дал келүүчү материал Фергана.ру сайтына чыккан. Мегакомдун айланасындагы абалды тезирээк жөнгө салуу боюнча тараптар бир пикирге келишти. Кыргызстан тарап Мегакомдун 51% акциясын улутташтыруу маселеси жок экендигин билдирди. Эң негизгиси компания өз убагында салык, дивиденд төлөп турса болду. Бул маалыматты тастыктоочу документ Алмазбек Атамбаев өкмөт башчы болуп турган 2011-жылы 15 апрелде чыккан токтом. Анда Мегакомдун мамлекетке ээлик кылган 49% акциясын сатуу каралган. Ошентип президент Алмазбек Атамбаев кетер жылы эң кирешелүү Мегаком компаниясын сатууну чечти. Бирок аукцион алдында компаниянын айланасында жасалма чыр чыкты. Капыстан белизден келди деген кагаздар чыгып, Маевский гейт болуп жаткан чакта катар-катары менен Мегаком аукционго чыгарылып, бир дагы инвестор чуулуу компанияга кызыккан жок. Мындан соң өкмөт Мегакомду түз сатуу боюнча токтом кабыл алды. Ал эми Өмүрбек Текебаев окуянын мындай өнүгүшүн мындан 8 ай мурун эле айткан. 2 жылдан бери Атамбаев сат деп шаштырат. Мындан мурунку мамлекет мүлк фондунун жетекчиси фамилиясы ким эле? Мамеджановду сата албадың деп жумушунан алып койду.
азыр дагы сат деп атат. Ошол эле кезде Мегакомдун айланасында жаңжал кылып атат. Ушундай жаңжал болуп аткан мамлекеттик ишкананын акчасын бирөө алабы? Мына логикалык суроо силерге, угуучуларга, көрүүчүлөргө жок. Кардар качат. Мамбетчанды кантип сатып алат эле, берде президент, парламент бири-бирин айыптап, мунун айланасында жаңжал болуп атса. Демек, балким бул жаңжал чыгарган Сегизбаев, Атамбаевдин ниети башкадыр. Улам-улам аукцион өтүп, эч ким албаса, мунун баасы аукциондон аукционго билесиңер закон боюнча 50%ке азаят. Азыр дагы жаңжал салат, бул аукционда өтпөйт. Анан эч ким албай атат деп туруп, түз өзүнүн тааныштарына, досторуна сатайын деген балким ойлору бар. Мен башкача түшүнбөйм. Жалган жалаларды жаап кыйкырып, инвесторлорду качырып атат. Мамлекеттик органдар тастыктабаган менен тар чөйрөдө Мегаком компаниясы сатылды деген сөз жүрүүдө. 2011-жылы улутташтырбайбыз деп сөз берген адамдар улам-улам ийгиликсиз аукцион өткөрүп отуруп, Мегакомдун баасы 2 эсе түштү. Эң биринчи аукционго коюлган баа 19 миллиард 7 миллион сом болсо, акыркы аукциондогу баа 13 миллиард 500 миллион сомду гана түзгөн. Өткөн жылы май айында болгон биринчи ийгиликсиз аукциондо Мегакомдун баасы 19,7 миллиард сом болгон. Кардар табылбаган соң кийинки аукцион 2016-жылдын 16-декабрына белгиленип, мурдагыдан дээрлик 5,5 миллиард сом төмөн баа менен 14 миллиард 255,125 миллион сомго сатууну пландашкан. Бирок Мегаком компаниясынын айланасында саясий чыр чыгып аткан маалга туш келген бул аукционго да кардар келген эмес. Кийинки аукцион 5-июнга белгиленип, Мегакомдун баасын 753,125 миллион сомго түшүрүшкөн. Бирок кардар келген жок. Эми кийинки аукциондо дагы баасы түшүрүлөт. Эгерде түз сатуу аркылуу Мегаком компаниясы 10-11 миллиард сомго сатылат деп эсептеген күндө, бул акча Мегакомдогу Кыргызстандын 49% акциясынын гана акчасы. Ошентип учурунда башкы прокурор Аида Салянованын Атамекен фракциясынын депутаттарынын аракети аркасында мамлекетке элге өткөн Мегаком компаниясынын 51% акциясы ит бекер кетүү алдында. Марат Төлөмүш уулу, Нурбек Жаныбаев, Сентябрь.